Стамбулда болгондон кийин эң биринчи эмне кылышат туристтер? Султан Ахмет Галбай мечети деп бар ошого чуркап барышат. Ал эми жергиликтүү калк ичинде эң дубаларга толгон жана ошондой эле эң тарыхый маанилүү бир эң сонун 2 мечит бар. Бул Эюп Султан жана Айя София. Бүгүнкү күнүм ушул мечиттерди зиярат кылып, ибадат кылып, эң жакын жол Эюп Султанга Т5 трамвай менен жете аласыздар. Станциясы Пьер Лотте деген сөздү эсиңиздерде сактап алсаңыздар, жоголбойсуздар, жергиликтүү элдерден деле сурасаңыздар көргөзүп беришет экен. Ал эми мен башка жолду тандап алдым. Ушул район кандай экен, ушунун руху кандай, ошол жактагы жергиликтүү элдердин баягы басып турган кандай экен деген кызыктуу менен ушул башка району менен бардым. Ушул жол менен түз эле барсаң, ошол Эюп Султандын мечитине жолугат экенсиң. Акырындап жетип баштадык. Ал жакта курулган үйлөр дагы баягы илгерки мындай бир башкача бир өзүнүн бир руху, өзүнүн бир аурасы бар экен. Чындыгында үйлөрү мындай кызыктуу болгон бир архитектурасы дагы эски үйлөр болсо керек, менимче. Реконструкция кылып койгон ар бир үй бир гана адамга тиешелүү окшойт деп мен түшүнүп калдым. Ал эми бул жакта болгон, өзүңүздөр көргөндөй, мына мечиттин баш аты десем жаңылышпайм. Мечиттен мурун эле ушундай ярмарка сыяктуу бир базарчык бар экен. Ошол жерден эми каалаган нерселерди, мындай сувенир сыяктуу нерселерди алууга мүмкүн экен. Мен дагы сүйүктүү менин сиңдилериме бирден бир сувенирчик алдым. Көп эле турист жүргөн жерлерди көп көргөм, бирок ошол жерде ушунчалык мындай спокойствие деп койсом болот, ошондой бир рух бар экен да. Эмнегедир мына ошо мечиттин айланасында дагы тамак ичкен жерлер, сувенир саткан жана алтын саткан дагы бутиктер көп экен. Аябай знаменитый болгон могу пиде саткан жер. Мына ошо мечиттин кириши. Элдер абдан көп, бардыгы ошол жерге келип, кирип, мечиттин ичине Абу Аюб Аль-Ансари деген ошол жерде көмүлгөн экен. Элдин баары ошол жерде ызы чуу болуп эле, билбейм мен эмнегедир Мединаны элестетип кеттим. Ошондой бир руху бар экен да. Ушунчалык эл көп, баары эле жергиликтүү калк, же болбосо түрктөр десем туура болот. Баары ошол жерде ибадат кылып отургандарын көрөт экенсиң. Мечиттен чыкканда эле башка жол менен чыгат экенсиң. Мына ушундай архитектура, ошол жерде көмүлгөн адамдар, солдаттар убагындагы. Бул эми болгон тарыхына тийишпей эле коеюн. Кичине туура эмес айтып алып, андан кийин дагы болезни калбайын. Ушул жол менен эле түз эле барсаңар эле Телефик, же болбосо фуникулер деп коебу, же болбосо Пьер Лотте дегенге сиздер жетет экенсиздер. Бул жака эмне барат? Лестница барат, жана ошондой эле мына өзүңүздөр көргөндөй Телефик деп коет. Канатына дорога менен жетсеңиздер болот. Бирок очередь эми 3 саат күтүп турбуз биз. Ушул сааттын ичинде лестница менен чыгып эле барсак болмок экен деп калдык. Баягы лестница, МДБ кеткен лестницаны элестете бергиле. Өтө деле бийик эмес, албетте. Стамбулдун панорамасы десем жаңылышпайм. Ошол жерден бардык элдердин баары ошол жерде ызы чуу болуп, андан кийин панорамный вид деп кичинекей эле бир площадка бар экен. Ошол жерден сүрөткө түшүп, видео тартып дегендей. Анан үстү жагында чай иче турган жери бар экен. Бул видеодон албетте мындай чоң бир нерсе деп элестетсеңер керек, бирок андай деле эмес экен. Кичинекей эле, бардыгы миниатюрный болгон. Бирок ошол холмдун баарында ошо солдаттардын баары көмүлгөн
жер экен. Ошо менин түшүнүм боюнча солдаттар болчу. Мына кайрадан ылдый түшүп атканда кичине болсо дагы элдер азыраак экен. Мына ошентип биз ушу станциябызга келдик, Т5ке. Ошол менен түз Айя Софияга барабыз деген үмүт менен. Бирок бул дагы түз ошо Айя Софияга барбайт экен, пересадка кылышыбыз керек экен. Баса ушул мечитти дагы Босфордун жээгиндеги Эйип Султан деп дагы элдер мындай эстеп калышат экен да. Сиздер да ошентип эстесеңиздер болот. Босфордун жээгиндеги. Трамвай менен барасыздар, пересадка кыласыздар. Балык жеген зонасы бар. Эмин-Өнү деп коет. Ошол жерден пересадка кылат экенсиздер. Ошол эсиңизде болсун. Мына биз ошентип бат эле Айя Софияга жетип келдик. Айя София бул экинчи эң дубага толгон, ар бир баягы дубалдары эң сонун дубаларга сиңген мечиттин бири болуп эсептелет. Буга чейин бул музей болуп эсептелинген, бирок аз эле болду, 3-4 жыл болуп калдыбы. Бул мечитти мечит катары кирип намаз кыласыңар деп булардын президенти ачты. Бул жерде кирип баратканда сөзсүз түрдө охранасы текшерет экен, сен мусульманин же мусульманин эмес. Жоолугуң жок болсо албетте киргизбейт. Бул жака только мусульманин адамдар киргенге укугу бар экен. Христианин болуп, бирок жөн эле архитектурасын көргүм келип атат деген ниет менен киргизбейт экен. Бул эсиңиздерде болсун. Стамбул ар бир тараптан караса ар кандай түркүндөрүн көргөзөт өзүнүн. Ал эми ошо руханий жактан өзүңүздөрдү толтурайын десеңиздер, мына сиздерге ушул эң сонун мечиттерди сунуш кыламын. Акатыңар көңүлдүү өтсүн.